Бакыян айылында 3 айылдан тұрады. Негізі Камаш, Тамчыбұлақ, Бакыян. Ошо Камаш айылына ушундай асфальт төшөлүп атат буюруза. Төйүндө калыптыр. Буга чейин ошо Бакыян айылында Манас көчөсүндө төшөлгөн. Андан кийин ошонун уландыз катары бул жакта 1 километр жерге. Жаңы базак ошо 1 километр жер окшойт. Ошол жакка монтип асфальт төшөлүп атат буюруза. Бул жактан келген окуучулар негизи мектепке катташат. Андан тышкары Мая айыл менен дагы ушул жол аркылуу ушу Бакыят район Мая айылына да ушул жол аркылуу каттайт. Ошолорго окуучуларга могу жаан-чачын учурунда ылай кечпей түз жол менен мектепке келип кетишкенге сонун мүмкүнчүлүк болуп атат. Буюруза сонун проект ишке ашып атат мына Бакыян айылында. Бүткөнү калды иншалла. Ушундай жакшы жаңылыктар менен бөлүшүп атабыз. Жалпы Тегеректеги айыл тургундары кубанышып түз жол болуп калды деп сүйүнүшүп атат. Камаш айылын көптөр билбеши мүмкүн. Бул 2019 жылы бул жак мурун МТФ деп айтылып жүрчү. Ынтымак айыл деп да айтылып жүрөт. Мына ошол жака Камалбек Дарданов атындагы айыл берилген коомдук ишмер. Бакыян айылына көптөгөн кызматтарды аткарып кеткен адамдын атынан ошо Камаш айылы кыйгарылган. Ошол жака монтип асфальт төшөлүп атат буюруза. Бул жол негизи ошо 2 айылды туташтырып турган жол деп айтсак болот. Май айылынан келгендер ушул жол менен катташат. Ошол достор, айыл өнүксө өлкө өнүгөт демекчи. Айылда ушундай инфраструктуралар жакшы берсин. Бүгүн 28 июнь 2022 жыл. Достор, мен да талай баратат элем азыр. Түз жол менен велосипедке алып сүйүнүп баратам. Ошо айылыбызда сонун жаңылык болуп атат. Кички жолдор оңдолуп, буюрса жакшы.